окууга келгенде талканды өзүбүз менен көтөрүп табалды айтып калды. Мен болсо үйдөгү подвалда негер катары 7 жыл вынашивать еттик. 7 жыл жүрдүк ушуну. Көң менен эле жагып эле баягы 2 фляг Максымды ачытып эле суу өтөгөн алып барып анан кийин саттык. Табалды байкем жазып жетишпей калды. Канча адам иштейт азыр? Биздин миссиябыз ушу улуттун жоголуп кетти. Супаранын идеясы кантип пайда болду? Супарандагы барсам бир аң дөң айланай мусор бир деле киши жолой турган карай турган жер эмес. Айтып отурсам арман көп. Биз Швейцариядан кем эмес жашаганга мүмкүн. Адам баласы өнүккөнгө чек жок. Биз тоону карап эле маңкайып эле турбайлы, кой жайгандан башка эчтеке билбей элечи. Анан балдарыбыз өзүнчө азыр бизнес кылып атат. 11 жыл бак диктим. Тоонун башына шаар курдум. Деңизге бир тамчы таза эмес суу куюлбайт. Ошону алып келип койдум Европадан, Чехиядан. Кыргыз мончосу болгонбу деген маселе бар да. Мен ошого жооп беретин ошону салдым. Ыштайм кичине кадимкидей эле. Бул бир да бир мындай жанагындай зараз оорулар жукпайт. Мына мен ошол мончого түшүп анан жашай атпайм. Жаңы идеологияны башташыбыз керек. Бир жашоону берген Кудай Таалам бизге. Эмнеге берди? Мына ушул суроого жооп бериш керек. Жаңы поколение керек бизге. Поколение. Кыргыз тоодан түшпөй атпайбы? Ажай жалаң эле билим жетишсиз да. Көрүш керек. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Жумадил Эгембердиев, Табылды Эгембердиевдин бир тууган инеси, Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрдүн бири жана Кара Булак эс алуучу жайынын негиздөөчүсү. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Кандай башталды эле Шоро? Мындан канча 30 жыл мурда, ушундайбы? Ой, бул Шоронун башталышы өзүнчө бир тарых. Тарых. Шоронун ушу башталгандан баштап эл билет, бирок мунун себептери тетиги андан нары. Андан нары дагы 30 жыл, андан нары чубай берсек, дагы 100 жыл анан кыргыздардын тетиги тарыхы менен байланышкан. Бул өзү Шоро деген бул кыргыздын 1000 жылдап, 100 жылдап ичип келген тамагы. Бул кыргыздын маданияты деп да койсок болот. Бул жана Максым жөнүндө кеп болуп атат да. Шоро деген кийин биз түзгөн бренд болуп атат. Эл өзү койгон бренд болуп атат. Эл койду беле. Эл койду да Шоро. Анан бул Максым ар бир кыргыз үйүндө жасап келген, ичип келген тамак болгон. Анан бул биз Союзда жашап калбадыкпы 70 жыл. Анан Союздун ошол жана биз баштаган жылга кыргыздар муну жазабай калган. Шаарда эмес, айылда жазабай калган да. Бөтөлкөдөгү кваска өтүп. Эми тиги даяр да бар. Даяр да. А мунун түйшүгү көп да. Анан биз бул ичкен тамак эле эмес, негизи биз негизи эле маданиятыбызды жоготуп ийгенден аз калбадыкпы, ошого жетип калбадыкпы. Жерде ошондой идеология ошондой болгон да. Эчтеке менен капы болбогула, ойлонбогула, бул биз коммунизмдин общий төшөгүнө жатабыз деген. Биз качан бул ошого жетебиз деп жүрдүк да, идеология ошондой болгон да. Анан биз буяка окууга келгенде талканды өзүбүз менен көтөрүп, апабыз үйдөн жанагы кадимки эле сок белек менен күйшөп, кара казанга кууруп, анан кийин апам ушу барган сайын, биз каникулга барган сайын мүшөк менен берип, өзү келип калат кээ кезде бизге алып келип берип турчу. Ошо менен биякта шаарда жазап жүрдүк. Анан чанда эле жасачубуз, биз жасачубуз, анан көргөн жокмун да бирөө жасаганчы. Себеби айылда эле жасабай калган. Ошо менен анан кийин ичип жүрөбүз жазап. 85-жылы Табалды айтып калды, жүкөн, могу Максымдын келечеги жакшы. Как раз Горбачевдун перестройкасы башталганда мындай жыт келе баштады да. Жашоо өзгөрөт, заман өзгөрөт. Анан ойлоп көрсөк чын эле. Себеби биз үйгө досторду, коноктор келгенде анан биз Максымды багы дасторконго коюлбайт ал кездечи Максым. Дасторконда жанагы пиво, квас, лимонад, анан калган жанагы шампан ушулар анан турат да. Кола, мола, пепсинин баары турат. А Максым байкуш тиякта эле калайниктин жанында тиги кастрюльда турат. Аны биз ичебиз. Бизге гана жазайт апам же аялым.
Биз ичкен конокко, албай кушка, укууга жете элек андай дасторконго тургангачы. Анан тияка коюп коебуз. Анан баягы эл чогулуп отуруп калганда эми ар кандай отуруш болот. Анан баягы биз көнүп калганбыз, максымсыз жашоо жок. А мен отуруп же табылды отуруп анан мындай келинчеги жаныбызда отурат, анан каптал койгулайсың. Алып кетчи тиги Максымды депчи. Анан алып келет баягы чыныга куюп баягы. Анан мынтип отуруп тургандан кийин, мынтип ичип алып туруп анан кийин акыры мынтип анан кийин мынтип коебуз, анан кайра отуруп калабыз. Сыпайы терде отурган эмелер анан кийин. Биз баягы көнгөн оокатыбызды ичип атабыз да. Көнгөн жаныбызда отурганда жука эмне иштиң дейт да. Ай жарым эле Максым десем, биз көрсөк болобу дейт да, ичсек болобу. Ичесиңби? Алып кетчи дагы. Анан алып келгенден тиги берет, тартып ийет. Ой атаң, сонун оокат турбайбы? Деп анан ошондой анан кийин Максымдын келечегин ошондо биз түшүндүк. Ошентип көп учурларда достор атайын келип иччи да. Бирок дасторкондо орду жок бакыштын. Анан ошо менен табылды айттай. Ушуну ал кезде жанагы базардын жанагыдай ыплас жерлеринде сатчы да. Келин кезектер, кемпирлер бакыштар чака челекке көтөрүп алып чайнек менен эметип коюп деп оокат, көр оокат да. Анан милициялар тээп баягы ал мунуңду депчи. Бул башка оокат да бул. Пиво эмес, квас эмес. Квас, пиволар достойно жанагы полкаларда турат. А биздин Максым бакчы жанагы кор болуп атат. Улуттук намыс кор болуп атат. Анан ошондон уламанан бизден жанагы идея улуттук намыс пайда болду. Бул өзүнчө миссия катары кабыл алсак да болот. Анан табылды. Экөөбүз отуруп сүйлөшүп, ушул Максымды жазап, ушуну могулардан кем калтырбай, тетиги полкага тизели деген ой пайда болду. Анан мен баягы табылдынын ат токуру катары мен кара жумушта иштейм, табылды эмне айтса ошону иштейм. Мына биздин бир туугандык экөөбүздүн ортобузда баягы бөлүнгөн милдет. Анын милдети жанагындай эчтеги жумуш баягы. Мен болсо үйдөгү баягы подвалда негер катары деп да койсок болот. Ат токур эмне кылат? Кызмат кылат да. Туурабы? Атын токуйт, атын тазалайт, ошону багат, ошону мингизет дегенде. Эми кыргыздын ушундай, бул өзү тарбиядан. Биз кичинекей кезибизде ушундай тарбия алганбыз, ата энебиздин тарбиясы. Эми муну айтып отурса өзүнчө чоң, убакыт жетпейт. Ошо менен мен макул болдум да, давайте баштайлы деп анан кийин ошо менен дайынданып анан 85-жылы келген идея 92-жылы араң ишке ашты. 7 жыл вынашивать еттик, 7 жыл жүрдүк ушуну. Муну кантип жасайбыз, кантип сатабыз, кантип муну кайерге жасайбыз деп жасап көрбөсөң, завод куруп көрбөсөң, аналог жок болсо, ошо менен анан кийин ал убакта эми көрүп кат ар кандай анан унутуп калабыз, жарым жыл унутуп калабыз, анан кайра алып анан кийин каяка сатабыз деп, анан мончолорго сатабыз деп, канча киши келет деп, күндө ошол жерде отуруп санаган күндөрдө эми сурооба, канча киши кирип чыгат депчи. Негизи ушу мончолордон иччи эле да, чыкканда. Любой мончого барсаң, эшиктин астында ошо кемпир кезектер сатып отурат, аябай ичер эле. Анан биз ойлоп жүрдүк, ушул жерден сатат экенбиз деп. Сразу элечи. А мындай широкий багы базарлардан анан могу көчөдөн сатабыз деген ой жок ал убакта. Ошо эле мончодон сатабыз деп ойлоп, анан мончолордон кыдырып анан кийин санап жүрбөйлү, канча киши келет деп прогноз жазып атабыз да, исследование, изилдөө маселеси. Анан ошо менен 92-жылы анан бышып жетилдик. Анан апабызды алып келип, апабыз келбей, 1-2 жыл макул болбой жүрдү. Анан могу арашынан бир үй алдык. Ошондо жанагы Абдырахман Өмүрбек деген биздин тууганыбыз болот. Жертешибиз. Ошонун бир үйү бар экен. Ошол айта коюп, мына могу жерде табыке бир үй бар, ушуну албайсыңарбы деп. Анан барып карасак, айдын четинде экен могу арашанда. Сразу жабышып эле алып алдык. 4000 рубль бир жигулинин баасы. Анан ошону алып алгандан кийин 7 жыл күтүп жүрбөдүкпү. Ошондон баштап калдык. Биринчи 2 филякты Дордой базарына алып барып саттык 92-жылы. Апам, аялым, байкем, иним, бала бакыра, итибиз, мышыбыз баарыбыз чогулуп. Багы кыргызча эле баягы огороддон тиги күрөк менен жерди чукуй коюп эле кыргыз ошентет го. Казан асканда. Анан 3 ташты коюп эле анан кийин баягы көң менен эле жагып эле баягы 2 филяк Максымды ачытып эле анан субботагын алып барып анан кийин саттык. Иним сатып атат. Байкем болсо баягы надзиратель болуп басып турат. Билмесеңге салыпчы мындай. Кайтарып бизди. А мен болсо жардам берип атам. Ошентип баштап анан кийин анан
баштаганбыз. Эми бул өзүнчө тарых. Муну азыр эми мен жазып атам бул боюнчачы. Мен жазып атам азыр. Табылдыбай байкем жазып жетишпей калды. Ошо бизнес деп жүрүл, бизнес аркасы менен ана мына бизнес деген түгү жок бул неме экен да. Ошо менен көп убакытты өткөрбөйдү. Атак китепти жазчы, мемуарды жазчы киши таап экем эле да. Анан азыр мен баягы тиги өрдөк жокто чулдук бий дегендей мен жазып атам. Эми Кудай буйрса убакыт керек дагы. Үйрөнүп атам жаңы жазганды. Анан ошо шоронун кайдан болуп кантип жаралып, анан мунун келечеги жөнүндө Кудай буйрса чоң китеп болот. Жакшы. Муну ошентип анан шорону баштап алып, мына азыр чоң империяга айландык. Канча адам иштейт азыр? Азыр эми жайында 1000ден ашык иштейт жумуш орну. Кышында 400төн тегерегинде киши иштейт жумуш орну. Анан канча 100 миллиондогон налог төлөйбүз мамлекетке. Эми бул өзү улуттун бул намысы деп койсок болот, улуттун маданияты деп койсок болот, улуттун тарыхы деп койсок болот. Бул эми өзүнчө баягы улутту кантип билет? Улутту ушу өзүнүн жеген тамагы менен, сүйлөгөн сөзү менен, өнөрү менен, толгон токой эми кыргыздын баалуулуктары көп да. Наследие деп коет, наследие, идентичность. Ошого биз чоң салым кошуп атабыз. Башкаларга үлгү. Үлгү, чоң салым кошуп атабыз. Эми ушуну эми биз жасабаганда билбейм эми да кимиз жасайт эле. Бул болсо жоголуп кетмек да байкуш. Мына канчалаган азыр мына Супара канчалаган жоголуп кеткен тамакты азыр жазып чыгарып атат. Эми ушунун баары эле биздин миссияга жараша. Биздин миссиябыз ушу улуттун жоголуп кеткен маданиятын, тамагы болобу, башка маданияты болобу, жууркан төшөк, жанагы эми Супарада эмнелер гана көрүп атасыздар. Баягы келген тиги чет элдик коноктордун негизги максаты эмне? Ушул улуттун маданиятын көргөнгө келишет. Башкасын кызыктырбайт ага. Маданиятын анан жаратылышын көргөнгө келишет. Мына ошону биз азыр аткарып атабыз. Чоң салым кошуп атабыз десек болот. Супаранын идеясы кантип пайда болду? Супаранын дагы табылды бир күнү, эми квартирасы жок эле жүрөбүз, үй жок эле жүрөбүз, жөн эле таада эптеп эле жашап жүрөбүз. 1-2 комнатта эле жашап эле жүрөбүз. Анан бир күнү айтып калды, табылды bir çoğara uy salıp vereyim, normal yaşayınca da. Meyilden akça bölüp verdik. Anан кайра келди бирден баштайын, жүкөн могу жерде бир жакшы жер чыгып атат. Жанагы Супаранын барсам бир аң дөң айлана мусор, бир деле киши жолой турган, карай турган жер эмес. Ушул жерди алып асфальт этип, ушул жерге бир Супаран айтты эми, ушул жерге бир ашкана салып, ушу туризмге кереги тиет деп анан мейлиң деп өйсүң деле, рас болду. Ошо менен иш кыла берди, анан кийин ошентип Супара пайда болду. Ошол жерде өзү анан күнү түнү туруп анан жана жеңим экөө ошону курду. Бул дагы туризмге, биз туризм Кыргызстандын бир жакшы бир келечеги деп атпайлыбы? Чын эле. Туризмди өзүнчө бир бүт жанагы өнүккөн өлкөлөр туризмди целый индустрияга айланткан. Мен Швейцарияга мен 2 жолу барып келдим күзүндө. Жалаң ушу туризмден бай экен да. Биз Швейцарияга караганда биз туризмден мүмкүнчүлүк Швейцариядан бай жашасак болот. Бизде жер байлыктары, жаратылыш байлыктары эми толгон токойда. Айтып отурсам арман көп. Биз Швейцариядан кем эмес жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Кудай Таалам бизди ушу берген. Биз ошону байкабай атабыз. Биз акчанын үстүндө эле жүрөбүз басып эле. Акаев айтты эле, экинчи Швейцария кылам деп. Жок, эми эми баягы эми популисттик заявлениялерди айта берсе болот. Бирок иш практикалык иш жүзүндө ишке ашырыш керек да. Кара жумуш көп да аябай. Эми бул көп жумуш бар. Бул өзүндө менеджмент, бул өзүнчө бир чоң бул индустрияда шарттар болуш керек, мамлекеттик саясат болуш керек. Ошо туризмге салым кошконго, бу жерде бизнесмендер өзүбүздүн ички ресурстарыбыз көп, адам ресурстары, ички инвесторлор көп. Анан шарттар түзүп берсе, көп эми анын толгон токой. Шарт түзүп берсе, туризм өнүксө, аябай жакшы болор эле. Көп туристтер келет. Көп туристтер келет. Кээ бир мына эмелер бар эмес, кичинекей майда мамлекеттер, аралдарда жанагы деңиздин
деңиздеги аралдарда ошо жалаң эле туризм менен жашайт. Туризм аябай өнүккөн да азыр, туризм өнүккөн. Эми биз келатабыз. Биздики ошо мамлекеттик саясат мындай ошого жүзү менен караса, реальный жүзүндө шарт түзүш керек, шарт. Шарт түзүлбөсө көп эле кыйналабыз да. Тоскоолдуктар бар, көп тоскоолдуктар бар. Жанагы аны азыр эми айта бер сөз көп. Бирок кичинеден көнүп келатат. Бурулуп акырында. Көнүп келатат, элдер көнүш керек. Көп. Бул өзүнчө жаңы маданият да, жаңы сфера. Туризмдин өзү эмне экенин, бул туристтер эмнеге келет? Алардын мүдөөсү эмне? Эмне үчүн келип атат? Анан аларга эмне керек? Ошонун баары шарттар түзүп берсек, биринчи эле ал келген иностранцтерге жана безопасность деп коет, коопсуздук. Биринчи. Коопсуздук маселеси. Бирөө тартып албайбы деген. Ошо коопсуздук маселеси. Эми коопсуздук деген ар кандай да ар бир турист келет, безопасность берди. Бирөө ат үйбөйбү, бирөө эмтетиги Афганистанга барбайт да. Жанагындай тынч. Азыр эмтетиги эмеге кантип барат, Украинага кантип барат туристтер, барбайт. Журналисттер эле барбаса. Россияга кантип барат туристтер. Каерде безопасность болсо, ошол жерге туристтер барат. Жана Супарада жаңы эмелер чыгып атат, суусундуктар, жанагы жакшынакай эмелерге салынган момпосый сыяктуу, жанагы эмелер упаковкалар, ушулар Кыргызстандын өзүндө чыгып атабы, же бир жака заказ кыласыңарбы? Жок, Кыргызстандын өзүндө эле бир жерден чыгат. Таксирде? Ошол жерде эле жазайт. Ошол жер өзүндө эле? Өзүндө эле жазайт. Өзүндө эле жазайт. Анан бүт жанагы торговый сеттерде сатылат. Өзүндө сатылат. Жанагы чоң жанагы тиги торговый сеттерде сатылат, магазиндерде сатылат. Анан келген коноктун баары ошону келип анан ушунан алышат, жешет, көрөт. Анан бир жерден биздин жанагы көп өкмөттүн кишилери сыртка чыгат, бизнесмендер сыртка чыгат, подарок катары тияка. Эми тияктагы кыргыздарга мен келатмын десең, сурашат да бизге шорала келгиле, курутала келгиле, чалап ала келгиле, анан ошол жана сонундукту Супаранын жанагы майталканын ала келгиле деп анан ошолор заказ берет. Ошолордун рецепти кандай? Эми рецепти ошол жерде өзүнчө да, рецепт деген өзүнчө ошол технологиясы бүт мына секрет ошол жерде. Ким анын баарын аныктап? Эми ошол хозяин ошол жерде, хозяин. Шоронун рецепти өзүбүзчө ал, эч ким ал, закрытый цех ал. А жерде эч ким, договор түзүлгөн, рабочийлер, технологдор бар, ошолор үйрөтүлгөн, баары тең ал, закрытый цех деп коет. А жерде эч ким билбейт. Анан ошол эле конфет жасаган жери өзүнчө тиги рецепт деп коет, технологиясы. Анын баары закрытый. Ошол жерде адамдар ошол жерде иштейт, ошолор жооп берет ошолорго. Көпкө эметилдиби ошону түзүш үчүн рецепттерди канча убакытта? Эми албетте мага башында эми бир рецептпен жасайт, анан развитие деп коет, убакыт керек ага. Сразу эле пайда боло калбайт. Ал убакыт керек. Тестировать этет, анан улам оңдоп отуруп анан любой нерсе жаңылана берет да. Анан ал тажрыйба деген бир жерде бар. Тажрыйба эң баалуу нерсе тажрыйба. Бир нерсени жаратыш үчүн тажрыйба керек. 1 жылдык, 2 жылдык, 5 жылдык, 30 жылдык тажрыйба. Тажрыйбаны эч каяктан сатып ала албайсыз. Любой темир тезек оборудование могуларды сатып алса болот. А тик технологияны, тажрыйбаны сатып алыш кыйын. Эң баалуу нерсе тажрыйба. Тажрыйбага өмүр кетет. Дух кетет, душа кетет дегендей. Өмүр кетет, ден соолук кетет. Ошондой. Чуңкурчак кантип пайда болду? Анан чуңкурчакты бул Супара 1 деп коебуз, бул Көкжардагы Супара. Ал даяр болуу жүйөсүнүн баягы туруктуу иштей баштаганда, анан кийин эми бизнесмен деген мындай да, бул созидатель деп коет бизди. Жаратмандардын бул чеги жок да. Негиле жакшы, дегеле жакшы нерсени жасаганга, бир нерсени жасаганга чек жок. Адам баласы өнүккөнгө чек жок. Өсөм, өнүгөм, бирдени жасайм деген нерсе чек жок. Беспредел. Без тиги граница жок, кете берет. Анан тиги идея келди, бул шаардын ичинде бул уже даяр болду, бул шаардыктар. Анан тетиги эми тоо арасында туризмди дагы тоону кантип асып эдетебиз деген нерсе бар да. Биз тоону карап эле, маңкайып эле турбайлы, кой жайгандан башка эчтеке билбей элечи. Кыргыздар.
Кой жайыбыз, мал жайыбыз болду. Башка анын назначениясы тигүүсүн биз билбейбиз. Ошон үчүн да тоого да бир жаңылык кирели. Тоого дагы туризм кирсин. Бул өзүнчө бир, бул дагы бир өзүнчө көрсөтмө да. Ооба. Анан ошол тоого барып, анан ошону супараны салбадыбы. Мына азыр тез очередь. Значит, тоого дагы тоону да асып өтөтсө болот деген нерсе. Таза аба жерде, таза суу. Карабулак кайсы жакта? Карабулак ошол Чуңкурчакка баратканда, тиги Чуңкурчак жана Татыр деген айылга барганда, оң жака бурулат 3 километр. Аер көрүнбөйт жолдончу. Карабулак деп аерде дагы ошол жанагы мен айтып аткан мен жазадым. Ал эми мен өзүм үй бүлөлүк бизнесим, тиги Чуңкурчак болсо, Супара болсо Табылбай экенин өзүнүн үй бүлөлүк бизнеси. Шоро жалпы. Жалпы. Анан эми ошону айтып атпайм. Анан кийин бизден балабакка тарбиялап, балабакка кетет, тарайт. Анан балдары өзүнчө азыр бизнес кылып атат. Ушундай. Ушундай өзүнчө сет болуп кете берет. Жанагы тиги чек жок дегеним ошо да. Анан балдар эми атанын баласы деген ошо да. Жанагы преимственность, наследие деп коет. Ата бабадан калган мурас улап кете берет да. Бул мурас. Бул максым, бул кыргыздан калган мурас. Шоро мына бизден калган мурас. Апабыздан, бизден, анан балабакырабыз да өздөрүнчө ушул мурасты улап анан аргысы өздөрү анан кийин. Эми көбөйөт, балдар көбөйөт да. Небере деген бар, атиги болду. Ар бир ушуга тарбиялап анан кийин жанагындай жаратмандык ишке булар көнүп анан иштей берет. Анан азыр Карабулактагы жөн эле тоонун арасы болчу, аска эчтеке өспөгөн, бирок булак бар. Анан ошол жерде мен 11 жыл бак тиктим. Алгандан 11 жыл бак тигип, көгөртүп, жашылдандырып туруп, анан кийин барып, анан кийин 11 жылдан кийин барып анан шаарча курдум ошол жерге. Тоонун башына шаар курдум. Бүт шарты менен туристтер бар эс алганга. Ички туристтер, сырткы туристтер, коттедждерди курдум. Сонун өзүнчө бир концепция менен идея бар бул жерде. Идея анан вкус деп коет орусча айтканда. Вкус болбосо эчтеке жакшы нерсе жаралбайт. Орусча или вкус есть у кого-то, или его нету. Вкус жок болсо эчтеке жаралбайт. Баягы эски баягы таскейпи ойунда кала берет. Ал эл жасаганды жасайт. Ал өзү айырмасы жок. Ал мындай жетишкендикке гарантия бербейт. Мен ошо отдельный бир концепция менен ошол жерге шаарды курдум. Анан ошол жерге очистной сооружениени койдум. Биринчи жолу тоонун башына мен койдум очистной сооружение. Жанагы тазалык маселеси. Тазалык, анан тиги эми жанагы тиги саркынды сууларды каяка кетет? Ооба. Сууга кошулат да. Баарыбыз көнүп алганбыз союздун эмеси менен, септик депчи. Ошол алдамчыбыз да. Мындай касып коебуз, анан тияка кетип атат. Ал каяка, ал жердин түбүнөн кайра суу кошулуп атат. Өзүбүз ичебиз. Бирок жердин алдынан өтөт да жана кумдан эмнеден тазаланат. Бирок тазалангандан кийин не то, ал сууга барып кошулат да. Все равно. А бул очистное сооружение, высокая технология деп коет. Мына Запад, этиги Западтан келген, өнүккөн мамлекеттерден келген, алар булар 100 жыл мурун өткөн. Деңиздин үстүнө курат керек болсалар, шаардычы, деңиздин үстүнө. Деңизге бир тамчы таза эмес суу куюлбайт. Ошону алып келип койдум Европадан, Чехиядан. Чехиядан бу. Анан жана жашыл экономика деп атпайлыбы? Ошону койдум тиги чатырдын үстүнө. Андан үйлөрдүн полдору, ресторан жылыйт, конференция зал бар жылыйт. Апартамент күндөн. Анан кийин андан тышкары ысык суу, жана кухняга ысык суу, круглый сутка, круглый год ысык суун берет. Ошону койдум, инновация. Эми ошону тоонун башына койдум. Эми кыргыздар 95% тоо деп эле отурбайлы, биз тоодон башка эчтеке жок деп элечи. Байлыктын баары тоодо түшүнгөн кишигечи. Муну мамлекеттик масштабта ойлонуш керек мунучу. Мен ошону как көрсөтмө катары мен жасаганым. Бизнес, ради бизнес катары эмес, көрсөтмө катары. Өзү бүт азыр ошону менден көрүп алып, көбү ушуну жасап атышат. Ар бир коктуну миңдеген коктулар бар да Кыргызстандачы. Миңдеген коктулар бар. Ошонун баарын шаарча кылып жасаса, анан туристтер келет, анан шаарча. Биз негизи тоо жака жылышыбыз керек. Кыргыздар тоо жака. Анан биз могу эле шаарды эле тыскылап атабыз. Смогтун баарын пайда кылып, ошол жерге мынакей баарын шаардын тегеретте жанагы айылды куруп алдык, деревня. Бишкек большая деревня деп коет. Шаардык немесинен биз
шаардай болуш керек. Оны ошо менен Кара Булакты эметип азыр ана жерге жана кыргыз мончосын салдым. Азыр эң популярдуу мончого айланды. Кыргыз мончосу болгонбу деген маселе бар да. Мен ошого жооп беретин ошону салдым. Бул уникальный, неповторимый проект. Бул менин изобретением, менин чыгармам. Эмне менен өзгөчөлүк? Кыргыз мончосу кандай? Ыштайм кичине кадимкидей эле. Ыштайм. Түтүн менен? Ошо түтүн менен жанагы чанашты сабан ыштап атпайбы кыргыздар. Мен кичине ыштайм. Бул ковид болбойт. Бул бир да бир мындай жанагындай зараза оорулар жукпайт. Чүчкүрүп атса айгат, мурдунда полип жанагы аймарт болсо айгат. Ушундай денеси жашарат, аны адам жашарат. Мына мен ошол мончого түшүп жашарып атпайм. Ыштаганда эмненин түтүнү? Эми жыгач отун, только жыгач. Жыгач, кандай жыгач? Жыгачтардын только дуб, катуу жыгачтар, алым өрүктөр. Эми шаардагы ийилип атпайбы, толтурай эле. Отун деген толтура. Бүт ба сайыздын кезинде тигилген кара жыгачтын баары азыр чирип баарын. Эми жыгачтар 40-50 жылда бир алмашып турат да тигип туруш керек. Ошонун баарын мен сатып алып ошака жагам. Отун ушундай. Бул эко мончо деп койсо болот. Эко мончо. Эми ошондой эми бул да өзүнчө концепция, идея менен жаралган. Ошондой продуктыларды берип атабыз. Ошентип анан дагы жасай турган көп иштер бар. Өмүр өткөнчө иштеп өтөбүз. Биздин негизги миссия коом үчүн пайдалуу иш жасаш керек. То есть служение обществу деген миссия бар. Эң негизги ар бир адамга бул тиешелүү. Служение обществу, коом үчүн биз пайдалуу нерсени жасаш керек. Андан башка миссия жок. Бул миссия жок жерде жанагындай чыр-чатактар башталат. Ар ким өз тармагында. Биз коомго эмне пайда кылыш керек? Ушу биринчи маселени ушул коюш керек. Коомго мен кантип баары эле мамлекеттен сурап атпайбы? Ай мага эмне бердиң? Мен мына турам деп жалдырап эле турат мамлекетке. Жүгүн артып элечи. Биз ушундай азыр жаңы идеологияны башташ керек. Ар бир адам мамлекетке эмне деген салым кошосуң? Мына ошондон башташ керек. Кимсиң? Эмне деген салым кошкон атасың? Анан ошону жазап туруп, анан кийин мамлекеттен, анан кийин дойлаңды, анан соң ито кийин пенсияга чыкканда. Ага чейин кызмат кылыш керек мамлекет үчүн. Анан кийин уже пенсиянын эмеге жеткенден кийин анан багы пенсияңды алып, анан кийин анан ошондон жашоонун аркы үзүрүн көр. Жан баштап жатып. Жан баштап жатсаң сонда деген. Антпесе эми негизи бул адам баласынын жашоо философиясы ушундай да. Барысы Кудай бирдей жараткан. Улутуна карабай, ыраазасына карабай, айыл эркегине карабай, бир жашоону берген Кудай Таалам бизге. Эмнеге берди? Мына ушул суроого жооп бериш керек. Жеп ичкен келеби? Талкалагангабы? Уурдагангабы? Бирөөнү кемсинткенгеби? Бирөөнү өлтүргөнгөбү? Жок, болбойт. Кудай Таалам көрүп турат. Ошон үчүн жерди бизге берген. Адам баласы силер ошого баш болгула. Колду бутту берген, акылды берген, жанагы жан жаныбарлардын баарын берген. Мына ушунун баары силерге баш ийет деп. Ошого жараша биз ушул вазипаны туура аткарышыбыз керек. Ошондо барып андан кийин жаңы жашоо ошондо болот да. Ошо үлгү башкаларга болуп атабы? Үлгү катары башкалар куруп атат. Жана коктого деп атпайсыңарбы? Болот. Курулуп атабы? Башкалар. Конечно. Баары көрүшөт. Жаш балдар азыр өсөм өнүгөм дегендер, изденгендер көп да. Болуп атат да. Ошолор көрүп уже ар бир областта куруп атышат, аракет кылып атышат. Эми жанагындай тоскоолдор көп. Эми жаңы поколение керек бизге. Поколение. Дагы 10 жыл анан барынан поколение пайда болот. Ошолордун колуна өтөт, анан мамлекет ошондон кийин поворот жасайт. А так биз дагы илгерки имперский самоуправстводан дагы кутула элекпиз. Кутула элекпиз? Дагы ошолордун иш айыл артыбызды карап атабыз. А биз эми эгемендүүлүк деген эмне ал? Муну өз алдың соокатыңды кыл,
эки жакты кылчактабай өз өмүрүңдү өзүң, өз жашооңду өзүң татыктуу жашоону жаша деген нерсени кыргыз дагы эле түшүнө элек. Кыргыз тоодон түшпөй атпайбы? Кыргыз тоодон түшө элекпиз дагы. Тоодо эле баягы айдагады кечки иш керектин таш жаратпай эле келе атабыз. Жанагы Америкада эле ошентип түзүлгөн да. Эми ошондон биз сабак алышыбыз керек да. Бүт өнүккөн мамлекеттердин тарыхын айласак, ошолор өткөн. Биз эми ошончолук, алар дагы 100 жылда өткөн да. Эми биз ошо 100 жылды жоготпошубуз керек. Любой мамлекетти эми чет жакка чыгыш керек. Жакшы жашайм, аң сезимдүү эмеңди өзгөртөм десең көрүш керек. Баягы кыргыздар айтат го, атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны демекчи. Бул өз философия. Чыгыш керек сыртка. Чыгып анан кийин ошондон аң сөзүм. Ошону бирөөнүн баары салыштырмалуу да. Жаман менен жакшынын, ак менен каранын айырмасын ошо көрүп анан кийин. Ажай жалаң эле билим жетишсиз да. Көрүш керек. Баягы 1000 жолу уккунча 1 жолу көргөнүң жакшы дегендей. Да. Биздики убактыбыз да аяктап калыптыр. Рахмат чоң. Дагы бир жаңы нерселерди же эскини эстейбиз десек, дагы бир интервью кылып туралы улам бир кичине убакыттан кийин. Элем убакытка жараша. Да. Рахмат чакырганыңыздарга. Рахмат сизге. Бизде конокто Жумадил Эгембердиев болду. Табылды Эгембердиевдин бир тууган иниси. Карабулак эс алуучу жайын негиздөөчү жана Шоронун негиздөөчүлөрдүн бири. Рахмат сизге. Рахмат сиздерге. Рахмат. Рахмат. Аман болуңуздар. Ийгилик каалайм. Саламат болуңуздар.